Салам достор, кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн эмне жөнүндө сөз кылабыз. Үй бүлөдө, жубайлардын ортосунда, деги эле адамдардын ортосундагы келишпестик, түшүнбөстүк эмнеден келип чыгат? Көбүнчө мамилелешүү жөндөмдөрүн, же болбосо көндүмдөрүн, же чеберчиликтерин билбегендиктен келип чыгат. Ошондуктан мен сиздер менен бүгүн мамилелешүүдө кайсы 4 негизги чеберчиликти үйрөнүп алсак, мамилебиз бекемдейт, мына ушул жөнүндө бөлүшкүм келет. Бул жубайлардын мамилесин эң сонун бийик деңгээлге жеткирет, эгер биз муну жашообузда практикабызга киргизсек. Эң эле биринчи, биз качан жубайыбыз менен сүйлөшүп жатканда сөзсүз алгач ал адам менен бир ыргакта болушубуз керек. Башкача айтканда, бир толкунда болушубуз керек. Бул мамилелешүүнүн эң биринчи тепкичи. Эгер биз сүйлөшүп жатканда, сүйлөшөрдүн алдында ал адам менен бир ыргакта, бир толкунда болбосок, анда бул мамилелешүүгө жатпайт. Ал эми кийинкиси, биз мамилелешүүдөн мурун ойлорубуз менен иштешибиз керек. Эгер жубайыбызга карата ойлорубуз позитивдүү болбосо, жубайыбызга карата ойлорубуз таза болбосо, анда мамилелешүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Айтып калышат го, биз сүйлөшүп баштасак эле урушуп киребиз деп. Себеби эң биринчи адам оюн тазалаш керек. Негизи жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат деген сөз бар. Бул менин сүйүктүү фразам. Ошондуктан адам эң эле биринчи жүрөгүн тазалаш керек. Ал эми жүрөк ойлор каяктан пайда болот? Биз алып жаткан маалыматтардан пайда болот. Көрүп жаткан кино тасмалар, окуп жаткан китептерибиз, бүгүнкү интернет булактарында эмнеге жүрөгүбүздү толтуруп жатсак, мына ошонун баардыгы оозубуздан, иш аракетибизден чыгат. Ошондуктан мен сизди чакырат элем, эгер жакшы, туура мамилелешкенди үйрөнөм десеңиз, анда эң биринчиден жүрөгүңүзгө кандай маалыматтар кирип атат жана ой жүгүртүңүз кандай, ушул жагын текшерип коюңуз. Кийинкиси, качан биз адам менен мамилелешип жатканда денебиздин тили дагы өтө маанилүү. Мисалы, мен азыр силер менен ушул видеодо сүйлөшүп жатып, сиздерге бир нерсе айтып берип жатып, жест, мимика, кабагым, кашым, оозум менен кыскасы бардык денем менен силерге ачык экенимди көргөзбөсөм, силер мени 1 минутага жетпей баштапкы 8 секунданын ичинде өчүрүп салышыңар мүмкүн, туурабы? Ошол сыяктуу эле биз качан жубайыбыз менен же жолдошубуз менен мамилелешип жатканда бардык денебиз менен, кабак кашыбыз менен ачык экенибизди көргөзө билгенибиз жакшы. Ал эми кийинкиси жигердүү угуу. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, бул чеберчилик же бул көндүм жетишпейт бизде. Биз баарыбыз эле сүйлөп калгыбыз келет, баарыбыз эле кеңеш берип калгыбыз келет, бирок угайын деген адам жок. Ошондуктан келиңиздер, мен бүгүн чакырат элем, укканды үйрөнөлү. Укканга даяр бололу. Эгер биз укканга даяр болсок, анда жакын адамыбыз бизге ачылганга даяр болот, балдарыбыз ачылганга даяр болот. Бирок биз укканга даяр болбосок, анда биз менен эч ким жакын мамиле түзүүгө даабайт. Ал эми кийинкиси, албетте, биздин сөздөр. Сөздөр каяктан келип чыгат? Мен жогоруда айтканымдай эле, ой жүгүртүүбүздөн, жүрөгүбүздөн келип чыгат. Ошондуктан жакын адамыңыздын жүрөгүн оорутуп албаш үчүн, көңүлүн сындырып албаш үчүн, себеби айтылган сөз атылган ок деген жакшы кеп бар. Биз айткан сөзүбүздү кайрадан кайтарып ала албайбыз. Жана айткан сөзүбүз менен адам баласынын жан дүйнөсүнө жараат келтирип алсак, жабыркатып алсак, аны айыктырыш өтө кыйын. Андан кийин кайра канча жакшы сөздөрдү айтпаңыз, бар бир адам баласынын көңүлү сынып калат. Ошондуктан келиңиздер, бүгүнкү күндөн баштап ушул 4-5 бирдей ыргакта болуп, 5 чеберчиликке үйрөнүп, үй бүлөдөгү атмосфераны, үй бүлөдөгү мамилебизди, деги эле коомубуздагы, мамлекетибиздеги мамилелешүүнү жогорку деңгээлге жеткирели.